максатым бар болчу. Ошол максат үчүн мен айылдан качтым. Ар кандай жумуштарда иштедим, грузчик болдум, стройкада иштедим. Иши кылса бетон куйдук. Кайсыл жумушка барбайын мен айтчумун да, саат 4-төн кийин мага уруксат бериңиз депчи. Эмне дегенде 5те менин тренировкам бар депчи. Апам экөөбүз унду кышта унду айыртып келе жатып, ун кыйшайып түшүп калып, мен кичинекей баламын. Аны көтөрүп кайра салганга күчүм жетпейт, же апамдын күчү жетпейт. Экөөбүз өлө кыйналганбыз. 2 сааттай алышканбыз. Анда ошондо апама айткамда, апа убакыт келет. Өтө жакшы жашоодо жашайбыз депчи. Мен сизге сөз берем депчи. Сиз бактылуумун деп эсептейсизби? Албетте. Өтө бактылуумун деп сезем. Себеп дегенде ар бир мүнөт, ар бир возможность жакшы болууга умтулууга, развитие, өзүңдү өстүрүүгө, өндүрүүгө, бирөөгө бир жакшылыгына себепчи болууга, үй бүлөң, бүгүн жатып эртең турганың өзү бир чоң бакыт, бактылуулук да. Жөн эле мушташкан, жөн эле тренировка кылган бул жетишсиз экен. Канча сен олимпийский чемпион болбо, канча сен дүйнөнүн чемпиону болбо, сен адамдык сапатың болбосо сен эч ким баалабайт. Мага эң баалуу нерселердин бири, Бусурманкул кандай чемпион жигит, кандай дегенден дагы Бусурманкул кандай жакшы жигит, кандай мыкты мырза деген сөз баалуураак.